Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Россиянын Санкт-Петербург шаарында КМШга мүчө мамлекеттердин салык кызматтарынын жетекчилеринин координациялык кеңешинин 32-чи отурумуна катышты. Жыйынга Армения, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргыз делегациясы, байкоочу катары Түркмөнстан, ошондой эле КМШнын аткаруу комитети жана Россиянын финансы университетинин өкүлдөрү катышты. Талкууланган негизги темалар көмүскө экономикага каршы күрөшүү, товар агымын көзөмөлдөө, салык инспекторунун ролунун өзгөрүшү, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу жана заманбап чакырыктарга жооп берүү. Алмамбет Шыкмаматов өз сөзүндө Кыргызстанда салык инспекторунун ролу олуттуу өзгөрүп жатканын белгиледи. Мурда ал көбүнчө текшерүүчү орган катары каралса, бүгүн ал мамлекет менен коомдун ортосунда көпүрө, финансы туруктуулугунун кепили жана бизнестин өнөктөшү болуп калды. Тарыхта салык кызматкери мамлекеттин күч органдарынын өкүлү катары кабыл алынчу. Бүгүн биз диалогтун жана санариптик чечимдердин доорун көрүп жатабыз, деди ал. Кыргызстанда электрондук кызматтар, онлайн кассалар жана тобокелдиктерди талдоо системасы киргизилип, административдик жүктү азайтып, ишенимдүү мамилелерди түзүүгө шарт түзүлүүдө. Салык инспекторунун келечеги чоң маалыматтарды талдоочу, эл аралык салык эрежелеринин навигатору, санариптик коопсуздуктун коргоочусу жана мыйзамдын маанисин түшүндүрө алган коммуникатор, башкы трансформация жазалоочу эмес, бизнеске жана жаранга салык милдеттерин аткарууда жол көрсөткөн медиаторго айлануу. Мындан тышкары эл аралык кызматташтыкка басым жасалды. Салык инспектору улуттук гана эмес, эл аралык функцияны аткарып, өлкөлөр ортосунда салык төлөөдөн качууга каршы күрөшүүгө жана санариптик чечимдерди өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Салыктар бул жөн гана сандар эмес, коомдук келишимдин символу. Салык инспектору ушул келишимдин сактоочусу, мамлекет менен коомдун ортосундагы ишенимдин архитектору, деп белгиледи төрага. Жыйынтыгында Алмамбет Шыкмаматов Кыргызстан салык инспекторлорунун жаңы философиясын коркутууга эмес, билимге, диалогко жана биргелешкен жоопкерчиликке негизделген философияны калыптандырууну максат кылып жатканын кошумчалады. Бүгүнкү күчтүү салык кызматкери эртеңки күчтүү мамлекеттин негизи. Күчтүү мамлекеттер ишеним жана кызматташтык менен биригип, бүт аймактын келечегинин бекем пайдубалын түзөт, деп жыйынтыктады Алмамбет Шыкмаматов.